Кумтөр компаниясы Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Орто Токой айылындагы балдар аянтчасынын курулушун каржылоого жардам берди. Анын ачылыш салтанатында компаниянын кызматкерлери ишембилик уюштурду. Ал эми айылдын кичинекей тургундарына оюн, зок, би, мастер-класстар жана белектер коштолгон программа уюштурулган. Кененирээк кийинки материалда. Кичинекей Орто Токой айылында 65 түтүн жашайт. Бул чакан кыштак негизги трассадан узакта Ысык Көл тоо этегинде жайгашкан. Кышында күндүн нуру болгону 3 саат эле көрүнөт. Айылда мектеп, бала бакча жана спорт курулуштары дагы жок. Азыркы учурга чейин балдар өзү менен өзү болушкан. Бул абалдан Кумтөр компаниясы куткарып балдар аянтчасынын курулушу үчүн 350 000 сом каражат бөлүп берди. Средства же не хватает. И обратились мы в Кумтөр Operating Company. Каражатыбыз жетпей жаткан. Ошондуктан Кумтөр компаниясына кайрылдык. Бизге компаниянын орун басары Родни Ступарёк өзү келди. Бардыгын көрүп, кыялыбызды ишке ашырды. Осуществил. 20га жакын аялдар чыгышып, айылда 70ке жакын түтүн жашаарын жана кичинекей балдар көп экендигин айтышты. Айрыкча балдардын ойноп, эс ала турган жерлери жок. Аларга көңүл бурулбагандыгын билдиришти. Ал эми биздин демөөрчүлүк комитети бул долбоорду колдоп, Орто Токой айылына балдар аянтчасынын курулушуна акча бөлүп берди. Чусунун жана 35 мектепке чейинки балдардын ата-энелеринин кыялын ишке ашырууга 6 айдай убакыт кеткен. Каражат которулуп, курулушчулар алынгандан кийин мына ушундай жарык кооз балдар аянтчасы кичинекей наристелерди тосуп алууда. Прям родители, бабушки, дедушки очень-очень радуемся за это. Биз ата-энелери, чоң ата, чоң энелери бул ишке абдан кубанып жатабыз. Эң жакшы болду. Биздин балдарыбыз, неберелерибиз үчүн ушундай белек жасагандары үчүн Кумтөр компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Бул аянтчанын ачылышы гана эмес, чыныгы балдар майрамы болду. Балдардын жүздөрүнө аквагрим жасалып, кичине кыздар резинадан жасалган байлагычтарды тагынышты. Биргеликте сүрөт тартышып, улуу кечүү чогуу ырдап, бийлешип жана жапон барабандарынын ыргагында сыймыктануу менен көңүл ачышты. Балдар аянтчасында наристелер көңүл ачып жатканда акыркы даярдыктар бүткөрүлүп жаткан. Бир канча ондогон Кумтөр компаниясынын кызматкерлери дем алыш күндөрүн балдарга арнап, алыскы айылдын балдар аянтчасынын ар түрдүү боёо иштерине көмөк көрсөтүштү. Мындай демилгеге ыраазы болгон чоңураак балдары, артисттер да четте калбады. Биз концертибизди баштаардан мурун баардыгы бир нерселерди жасап жатышыптыр. Биз дагы сыртынан карап тура албадык. Барабаныбызды таштап, кубануу менен көмөктөштүк. Оюн дөбөчүлөрү, селкинчектер жана спорт шаймандары Кумтөр компаниясынын жардамы менен кичинекей Орто Токойчулардын эми шайыр шатман бош убактыларын өткөрө турган жерлери бар. Эми алардыкы гана эмес, бардык Ысык Көл облусундагы наристелерине канадалык компаниянын каражаты менен балдар аянтчалары курулуп, футбол аянтчалары ачылып жана башка спорттук курулуштар жасалууда. Ири долбоорлордон тышкары Кумтөр компаниясы мына ушундай кичинекей кыргызстандыктардын өздөрүн керектүү жана бактылуу сезилиши үчүн чакан болсо да эң маанилүү долбоорлорду колдоп келишүүдө.